Жалал-Абад шаарынын Береке базарында bir күндө 10 тоннага жакын жашылча жемиштер сатылат. Анын басымдуу бөлүгү Өзбекстандан алынып келинет. Ошол себептүү мөмө жемиштерге болгон баа кымбат бойдон турат. Эгерде Кыргызстан менен Өзбекстан өткөрмө бекеттериндеги жагдай дагы да жакшырса, базар баалары да арзандайт деген пикирлер айтылууда. Клубника, мисал кылсак, клубника дагы бизде 20 күндөн ашыгыракта анан болот. Арзан болгон сайын эл жей берет. 200-300'den alıp jegen el hazır 60 so'm 50 so'mga tushib qolganda badran конечно 1 kiloni o'rniga 4 kilo jeydi. Pomidordu 300'den alıp jegenimizde hazır emi 100 so'm 140 so'mga tushib qolsa jeybizda 2 kilo jeybiz 1 kiloni o'rniga. Turabı? Ушул тапта Сузак районунун Бегават айылы менен чектешкен Өзбекстан өткөрмө бекети ачылат деген маалыматтар бар. Бирок бул маселе эки өлкөнүн келишимине көз каранды. Ошондуктан өткөрүү пункту кайсыл убактачыларынын тактатасы жок. Продукциялар да ушул жерден каттап калса, бири-бирибизге алака мамиле түзөлүп, жакынкы кошуна ушу райондор менен ушу маданият, то есть бердеги Советоват, Ханабад шаары менен биздин да мамилебиз мурунку абалга келип калар болчу да. Бул боюнча биз ушул сунуштарыбызды жыл сайын кайрылабыз. Бирок бүгүнкү күндө бул маселе боюнча азырынча ошо бул маселе эки өлкөнүн мамлекетинин деңгээлинде көтөрүлүп, бир жактуу чечимге келилди. Бирок дыйканчылык менен алектенгендер Өзбекстан өткөрмө бекети ачылуусун көп деле колдобой турушат. Анткени коңшу өлкөдөн продукция ири көлөмдө болсо, базарларда ага болгон баа заматта төмөндөп кетүүсү ыктымал. Бир тарабы дыйкандар өндүргөн каражаттарын көздөгөн баага сата албай чыгымга кептелип калуусунан чочулашат. Арзан болгондо бияктан Өзбекстан мисал үчүн бүгүн огурцуну 60-тан кылсак, эртеси күнү 40-ка түшүрүп коюшу мүмкүн да. Себеби Өзбекстан бияктан бар жок жактан келип атат. Бизге анда не выгодно болот деп тапшырчу. Ал мисал үчүн алар алып келип неме менен сатып беришет. Ал 110дон саткан агурчуну эртесинен карасаң 70-ке түшүрүп коет, 50-ке түшүрүп коюп атат да. Адистер болсо, өлкө экономика жаатында аксап турганын айтышат. Ошондуктан коңшу мамлекеттер менен соода саттык маселесин жандантуу учурдун талабы. Андыктан Өзбекстан чек арасындагы кошумча пункттардын көбөйүүсү эки тарапка тең ыңгайлуу жактары бар. Эми биз үчүн айрыкча мына Өзбекстан менен Жалал-Абад областы болуп орушуп аткени үчүн өтө чоң пайда болот да. Анткени биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукттары, азык-түлүктөр, ет айталы. Эми Өзбекстандан дагы айыл чарба техникаларын. Андан башка нерселерди алууга да бизде бар да, мүмкүнчүлүктөрүбүз болот. Ошол жагынан айталы, мына Маданиятта, Алабукада, Ошто ачылды Баткенде. Эми бизде Жалал-Абадка айрыкча мына Бегават такыл өтмөктө ошону ачып койсо, андан чоң жакшы болмок да. Жалпысынан Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 15 чек ара бекети бар. Анын 15 автоунаа, 4 темир жол. Дээрлик баарында 2010-жылдан кийин өтүү эрежелери татаалдашкан болчу. Учурда 4 бекет жабык турат. Өткөн жылдан тарта Оштогу достук чек арасы жана Жалал-Абадтагы маданият өткөрмө пункттарында эки тарапка өтүүнү каалагандар көп экени байкалып, кезек күткөндөр арбыган. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.